Мирбек Атабеков чыгарма иштелип бүтө электе коомчулукка тарап кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Мирбек Атабековдун жакында жарык көргөн Бай болгон аттуу чыгармасы социалдык тармактагылардын кызуу талкуусунда калган эле. Ырчы бул тууралуу Instagram баракчасына жооп жазды. Анда белгисиз бирөөлөр тарабынан чыгарма иштелип бүтө электе коомчулукка тарап кеткенин, ырдын эч бир саясатчыга тиешеси жок экенин билдирди. Булак аргумент KG сайты. Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаев боюнча чечим берди. Жогорку кеңештин кайрылуусунун негизинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча башкы прокуратуранын бүтүмү даяр болду. Бул тууралуу бүгүн 25-июнда Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутат Талант Мамытов парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында убактылуу депутаттык комиссия баардык палатанын кароосуна алып чыгыш үчүн башкы прокуратуранын бүтүмүн кароону күн тартибине кошууну суранууда. Бүтүм Алмазбек Атамбаев боюнча атайын комиссияда турат деп белгиледи ал. Талант Мамытов өзү атайын комиссиянын төрагасынын орун басары болуп саналат. Эскерте кетсек, депутаттар убактылуу комиссия түзүп, Атамбаевди бир канча мыйзамсыз иштерге айыптап, бул чечимди башкы прокуратурага өткөрүшкөн. Андан соң башкы прокуратура бул чечимге өз бүтүмүн бермек. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Кыз Сайкал Кабылова эмнеге өкүнүүдө? Куудул Кабылбөрбаевдин кызы ырчы Кыз Сайкал Кабылова жолдошу Эрнис Айдаралиев менен бир кыздуу болгондон кийин 2 ажырым жолго түшүшкөн. Бул чечимин жубайлар тил табыша албадык деп түшүндүрүшкөн. Бирок арадан 1 жылдан ашык убакыт өткөнүнө карабай, алар интернет баракчалар аркылуу ар түрдүү көңүл ооруткан постторду жазып келишет. Бир туруп өкүнүп жаткандай тур кылса, кайра өкүнбөйм деп айтуудан чарчабай келишет. Ал эми алардын көрөрмандары азырда жубайлардын кайра элдешишин тилеп келишет. Ага карабай, Кыз Сайкал бир топ адамдын үмүтүнө суу сээп, жакынкы күндөрдө мыйзамдуу түрдө кызынын фамилиясын Кабылова деп өзгөрткөндүгүн кабарлаган. Ал эми кечээ баракчасына сени менен урушканыма эмес, таанышканыма өкүнөм деген билдирүү калтырды. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Теннистен тоондай чоң мөндүр жаап, дарактар тамыр менен жолондо. Көлөмү теннис тоондай болгон мөндүр Сербияда жаады. Бул тууралуу Белград гезити булагы кабарлады. Белград шаарында кечээ 24-июнда кечинде жаап өткөн нөшөрдөн кийин бала бакчаларды суу каптап, дарактардын айрымдары тамыр менен жулунуп калды. Шаардын кээ бир бөлүктөрү дагы эле суу каптап жатат деп жазат басылма. Дунайдын сол жээгиндеги жагдай оор. Көптөгөн бала бакчаларды суу каптап кеткендиктен жабылды. Сербиянын баш калаасынын тургундары социалдык түйүндөргө асмандан жааган топтой муздардын, мөндүрлөрдүн сүрөттөрүн жүктөп жатышат. Теннис тоонун көлөмүндөй болгон мөндүр болуп көрбөгөндөй чыгым алып келди. Куткаруучулар суу каптаган жерде калган 12 кишини куткарды. Муз аралаш мөндүр 2 саатка чукул жааган. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Ата-энеси менен коштошуп видео тарткан Исатай Алибаев араң котолдук. Алыста болгон апаат малында окуя болгон жерден ата-энеси менен коштошкон аскер тарткан видеосу тууралуу бүгүн маек берди. Бул тууралуу Тенгри News Казакстан кабарлады. Исатай Алибаев 27 жашта, Алмата шаарында туулган, 4 ай мурда кыздуу болгон. 2011-жылы аскерге чакыртылып, ошондон ушул күнгө чейин келишим менен кызмат өтөп келет. Анын айтымында окуя болгон кезде жагдайды так билүү кыйын болгон. Ал бомбалоо башталып кеттиби деп ойлогонун айтты. Окуя саат 9:15-9:20 аралыгында болду. Снаряддар учуп, чачырап жатты, жарылуу толкуну болду. Бизди бомбалап жаткандай таасир калтырды. Коргонуу пунктуна жашырынсаң ал дагы кыйрап жок болуп кетти. Баары учуп, кыйрап жатты. Араң котолдук дейт Исатай. Лейтенант Алибаев снаряддар түшүп жарылып жатканда өлүп каламын деп ойлогон. Ошондон улам жалгыз телеке ата-энесин жакшы көрөрүн айтып, коштошуп калууну көздөгөн. Ушундайча Казнетке видео тарап кеткен. Ата-энем менен коштошуп, сабыр кылып, акыры өлсөм бирөөлөрдү куткарып өлөйүн деп чечтим дейт ал. Эскерте кетсек, кечээ 24-июнда Казакстандын Түркистан областынын Арыс шаарында болгон жарылууда ата-энесине коштошуп видео кайрылуу жолдогон аскердин видеосу интернет айдыңында тарап кеткен. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Айзада Жамгырчиева эркек мүнөз болгусу келип жатабы? Алып баруучу ырчы Айзада Жамгырчиева өзүнүн баракчасына машыгуу залынан түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Ой, көлдө деле купальник кийип жүрбөйбү? Азыр эми башталат да бир чиркен.
Ар бир тренировка денемди гана чыңдабастан мүнөзүмдү дагы бекемдейт. Созулуп, сүзүлбөй эркек мүнөз болууга үйрөтөт. Сүйүктүү залым деп пост бөлүштү Жамгырчиева. Эскерте кетсек, ар тараптуу таланттын ээси болгон Айзада Жамгырчиева көрөрмандарына жакында жүрөк сыры деп аталган ырын тартуулаган. Ал өзүнүн баракчасы аркылуу кызыктуу постторду бөлүшүп турат. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Мирбек Атабеков бообектен уулу болуп калганыма сыймыктанамын. Ырчым Мирбек Атабеков бүгүн 25-июнда Талас облусунун Жонарык айылында атасын эскерүү концертин өткөрөт. Атасы тирүү болгондо 60 жаш Кутман куракта болмок. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына «Тилекке каршы атамдын тирүү өңүн, тарбиясын көрбөй калсам дагы мен бообектен уулу болуп калганыма сыймыктанамын. Өзү аз жашаса дагы элдин батасын алып, элге кызмат кылган ишин бүгүнкү күнгө чейин угам. Менин атамдын жаркын элесине арнап бүгүн Куран окутуп, аксакалдардан бата алып, кечинде өзүмдүн Талас облусунун Жонарык айылында концерт беребиз. Кеченин коноктору Канай Анаркулов, Нурлан Насипбек Исраилов, Толгонай Арзыкеева, Өмүрбек Андарбеков жана башка ырчылар коштойт деп жазып жердештерин концертке чакырды. Маалымат булагы Барометр KG сайты.